Из них безработным является 37 тысяч. Кичи шаарыбыздагы угуу начар жана кириң балдардын номер 21 атайын жатак мектебинде Эмгек миграция жана жаштар министрлиги эл менен жолугушуу өткөрдү. Жыйынды мектептин ийгилик бийчилер тобу коштоп, өз таланттарын тартуулашты. Кулак укпай, сүйлөй албайт, бирок жан дүйнөсүн жарып чыккан таланттары менен сахнанын көркүн ачып, келген элдердин көңүлүн көтөрүштү. Эмгек миграция жана жаштар министрлигинин максаты элдин көйгөйлүү маселелерин чечүү. Көп жылдан бери ошол безработныйдан жана 1000 сом акча алып, бизде көп адамдар эмгектенип, 1000 сом деле акча, конечно, бирок ошону өзүңүз айткандай кичине көңүл коюп, ушуну көбөйтүп, базар баасына кичине көбүрөөк кылып берсеңиздер жакшы болот эле. Сентябрь айында Кудай буйрса ошол мыйзамды парламентке киргизип жатабыз. Эгерде парламент колдоп берсе, Кудай буйрса анда ал акча көбөйөт. Бул жерге да бейөкмөт уюмдары, муниципалдык аймактык башкармалыктан келген өкүлдөр да өзүлөрүнүн суроо талаптарын ортого салышты. Тыным селекшина жолбор болуп келе жатат. Азыр бүт дубандарды кыдырып орун басарлар кетип атат. Мен да барам дубандарга буйруса. Бул тез болуп турчу нерсе. Ошол мезгил менен кыдырып биздин атуулар, жарандар менен жолугуп, алардын ой максатын угуп, тилектерин угуп, анан биргеликте маселени чечүүдө. Мен көбүнчө майыптарды 3-чү группадагы майыптарды жумушка орноштурам. Ошондой эле булар менен уже экинчи жолу иштеп атам. Мында чоң аябай жумуш жасап беришти. Анткени себеби биздин офисибизде подвальный помещение болчу, суу агып, таптаса эметип калган да, туалет не просто окмуш болуп калган да. Анткени себеби подвалда сырость болуп аябай чоң жумуш жасап берди. Жаңы эшиктерди коюп берди. Туалетибизди кафе менен жасап беришти. Бүт комнаттардын баарын тең сонун жана линеолун салып беришти. Канчалык элге жакын болсоң, алардын жүрөгү өткөн көйгөйлүү маселеси чечилип, кылган иштери бир топ алдыга жылат. Бардык эле министрлик ушундай жолугушууларды көбүрөөк өткөрүп, эл менен жакын болсо, мүмкүн элибиздин социалдык, экономикалык абалы бир топ эле оңолуп калат беле. Чынара Карасартова, Таалай Зарлыгулу, Коомдук биринчи канал, Замана студиясы.